Osmanов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи экономика юридикалык бөлүмүнүн К18 тайпасынын студенти Жанибек Улуу Мирландын башкаруунун иш кагаздары менен камсыздоо сабагынан эмгек келишим темасы боюнча жасалган өз алынча иши. Окутуучу Калмырзаева Асель. Тема: эмгек келишим. Берилген тапшырмалар. Биринчи. Эмгек келишимине аныктама бергиле. Экинчи. Эмгек келишиминде сөзсүз түрдө көрсөтүлүүчү пункттар кайсылар анализ жүргүзгүлө. Мисал менен далилдегиле. Эмгек келишими жумушчу менен жумуш берүүчү тараптын өз ара укугу жана милдеттерин түзгөн келишими катары түзүлөт. Эмгек келишими боюнча жумушчу өзүнө бөлүнгөн жекече аныкталган милдеттерди аткарып, ички эмгек тартибине башчы. Жумуш берүүчү жумуш менен камсыздап, нормалдуу эмгек шарты менен камсыздайт жана өз убагында эмгек акысын төлөп берет. Бул келишим эки нускада орус тилинде түзүлөт жана мазмуну жагынан бирдей юридикалык күчкө ээ болот. Бул келишимдин бир нускасы жумуш менен камсыздоочуда, экинчиси нускасы жумушчуда сакталат. Сиз сөзсүз түрдө эмгек келишиминин көчүрмөсүн колуңузга алышыңыз зарыл. Эмгек келишиминде сөзсүз түрдө төмөнкүлөр көрсөтүлүүгө тийиш. Жумушчунун фамилиясы, аты, атасынын аты жана паспорттук маалыматтары. Жумуш берүүчүнүн фамилиясы, аты, атасынын аты жана юридикалык тараптын аталышы дареги. Жумушчунун ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу полисинин маалыматтары. Жумушчунун ээлеген кызматы жана эмгек милдеттери. Иштөө жайы, мекеменин анык дареги. Ишти баштоо датасы жана эмгек келишиминин мөөнөтү. Эмгек акы төлөө шарттары, айлык маянанын, окладтын жана кошумчаларынын өлчөмү. Толук жумуш менен камсыздалган жумушчунун эмгек маянасы аймактык эмгек акынын минималдык өлчөмүнүн кем болбошу зарыл. Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында бул сумма ай сайын эң минималдуу сумма 1,5 мың сом түзөт. Эрежеге ылайык эмгек маянасы жумушчуга бир ай ичинде 2 бөлүк менен төлөнүп берилет. Авансылык төлөм. Ай ортосунда жүргүзүлөт. Негизги төлөм айдын акыры жумушчунун күнүнөн тартып, кийинки айдын 14 числосуна чейин аралыкта төлөнөт. Мисалы, айына 2-4 жума болсо, ортосунда 2 жумадан төлөнүп берилип турат. Бул келишим белгисиз мөөнөткө түзүлөт. Бул келишим Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган. Негизинде жокко чыгарылат. Жумушчу келишимди жокко чыгаруу үчүн жумуш менен камсыздоочу тарапка 2 жума мурун жазуу түрүндө билдирүүсү зарыл. Бул келишим жокко чыгарылган учурда жумуш менен камсыздоочу тарап жумушчуга анын аракети токтогонго чейин факты түрүндө иштеген убактысына жана колдонбогон эмгек өргүүсүнө карап компенсация төлөп берет. Жумушчуга жүргүзүлүүчү бардык акыркы төлөмдөр келишим жокко чыгарылган күнгө чейин төлөнүп берилет. Бул келишимди жокко чыгаруу учурунда жумушчу жумуш менен камсыздоочуга бардык тиешелүү болгон пайдаланылбаган авансылык төлөмдөрдү кайрып берет. Ошондой эле жумушту токтоосуз түрдө жумуш менен камсыздоочу тараптан берилген буюмдарды, анын ичинде оргтехниканы, байланыш каражаттарын, жазуу материалдарын, компьютерге кирүү сыр сөздөрүн жана компьютердик материалдарын кайтарып берет. Жумушчу жумуш менен камсыздоочуга жашыруун жана башка бардык материалдарды кайтарып берет. Жумушка кызматтык милдеттерине карап, штаттык рационияга ылайык ай сайын минималдык сумма
1854 сом төлөнүп берилет. Эмгек маянасы штаттык расписаниеге карап көбөйтүлөт. Эмгек маянаны төлөө айы 2 ирет төлөнөт. Биринчи төлөм айдын 25-числосунда, экинчи төлөм айдын 15-числосунда төлөнөт. Эгер бул төлөмдөр жүргүзүлүүчү күндөр эс алуу же майрам күндөрүнө туш келсе, анда кийинки күнгө которулат. Жумуш менен камсыз кылуучу жумушчуну кызыктыруу үчүн бир жолку сыйлык катары кошумча төлөмдөрдү жүргүзөт. Келишимде көрсөтүлгөн милдеттерди жана тапшырмаларды так аткаруусуна камсыз кылууга салым кошууда жумуш менен камсыздаган жетекчинин жекече баалоосу негизинде сыйлык берүү каралат. Жумушчуга сыйлык берүү финансылык абалга, эмгектин саны эмес, сапатына карай өлчөмүн аныктоо жумуш менен камсыздоочунун милдети эмес, укугу катары каралат. Сыйлык берүү төмөнкү шарттарда каралат. Жумуш камсыздоочу тарабынан анык жумушчунун жогорку жетишкен көрсөткүчтөрүнө, жумушчу иштеген ишке так туура мамиле жасаса, жумушчу өз милдеттерин берилгендик менен аткарса, жумушчу жетекчилик тарабынан жүктөлгөн уюштуруу иштерин жана уюштуруу документтерин өз убагында сапаттуу бүтүрсө,